Mınakey, büröң koşundan balkim 570 deyip kaldı. Sen bolsa bayala jügülde жүрөсүң. Sen anıkın karaba, al öz rızkısını alıp atat. Al senin rızkında çok bolçağın. Milyon jol jaman görсөң деле, milyon jaman gördü. Bul енді, шүмшік bir жерден урдады бұл. Жана взятка алып етті, жанакы жери болбогону бул мындай болбочу. Жанакы баласы ушинтип жанакы алып берип атпайбы. Ал сенин ишиң эмес ал. Ал ошонун рызкысы болгон үчүн ал алды. Ал башкача ала албайт болчу ал эч качан. Сенин рызкың сукана жүгүлөт. Alhamdulillah дешкеттен кыргызда сөз бар го. Байдын үйүнүн тардыгынай, өз үйүмдүн кеңдигин ай деп коюп, машалла, о жүгүлүн кыктып туруп 5-скорго салкып кете бериш керек. Жыргап, кайф алып жашай бериш керек. Анткени анын рызкысы өзүнчө. Болду, аны тиги чоң үйгө жашамак, сен кичинекейге жашамаксың, субханалла. Сенин убактың келе электир балким, мен дайым айтам. Ай, рызкы, бул жерде жазылган рызкы, ар кимге ар кандай жазылган. Дөөлөт дагы ушундай, мансап дагы ушундай, субханалла.